Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Салам медиа каналынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун радио угармандары. Эфирде ачык микрофон программасы сиздер менен мен Амирова Гүлбарчын болмокчумун. Бүгүн сиздер менен биз депутаттык этика, жеке жашоо менен коомдук иштин ортосундагы чек ара тууралуу маек кылмакчыбыз. Бул көрсөтүү демократия үчүн Вестминстер фондусунун колдоосунун каржылоосу менен уюштурулуп жатат. Анда эмесе сиздерди мен биздин бүгүнкү коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто Баткен шаардык кеңешинин депутаттары Пиримкулов Анаркул Өлмасович. Саламатсызбы? Ошондой эле Гаипова Бүүназарат Абабакировна. Саламатсызбы? Анда эмесе сиздер менен маегибизди баштадык. Депутаттык этика кодекси тууралуу айтып өтсөңүздөр. Баткен шаардык кеңешинде бул кодекс кабыл алынганбы? Өзү атайын депутаттык кодекс кабыл алынган. Өзүнчө депутаттык комиссия иштейт. Бул депутаттык этика кодекси бардык кеңештерде, бул жогорку кеңеш болобу, жергиликтүү кеңештер болобу, шаардык кеңештердин баарында кабыл алынат. Өзү негизи депутаттык этика кодекси деген бул ушул депутаттын ишмердүүлүгү учурундагы сөзсүз баягы аткарууга милдеттүү болгон моралдык принциптери, ошол жүрүм-турум эрежелерин аныктайт да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө жергиликтүү кеңеште кабыл алынат. Бизде дагы Баткен шаардык кеңешинде кабыл алынган. Рахмат. Депутаттык этиканын эрежелерине токтолуп өтсөңүз. Депутаттык этиканын эрежелери дегенде, негизи депутаттык этика деген бул өзү ошол депутат өзүнүн ыйгарым укуктарын, депутаттык ишмердүүлүгүн жүргүзгөн учурда анын моралдык, адеп ахлактык, жүрүм-турум нормаларынын жыйындысы өзү бул депутаттык эреже болуп эсептелинет. Депутаттык эрежелер бул ошол кодексте дагы атайын белгиленип көрсөтүлгөн. Негизинен ушул депутаттык этиканын кандай эрежелери бар дегенде, бул депутаттык этиканын ошол депутаттык ишмердүүлүктү жүргүзгөн учурдагы депутаттык этиканын эрежелери бар. Андан кийин ушул өзүнүн шайлоочулары менен өз ара мамиле кылган учурдагы депутаттык этиканын эрежелери бар. Андан сырткары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык же болбосо физикалык тараптар менен өз алдынча мамиле кылгандагы депутаттык эрежелер бар. Эми мына ушул депутаттык эрежелерге кененирээк токтолуп өтсөм, биринчи ушул депутаттык ишмердүүлүктү жүргүзүү учурундагы депутаттык эрежелерге кандай ушундай депутаттык этиканын эрежелери бар. Бул жерде ушул депутат жергиликтүү кеңештин ишмердүүлүгүндө өзүнүн баягы үстөмдүүлүгүн көрсөтүп, өзүнүн талаптарын баягы мажбурлоого акысы жок да. Андан кийин мына ошол депутаттык ишмердүүлүгүн жүргүзгөндө мисалы үчүн эми биз жергиликтүү кеңеш, бизде Баткен шаардык кеңеши, ушул кеңеште шаардык кеңешке дагы өзүнүн үстөмдүүлүгүн көрсөткөнгө, аларга кыйкырып, өкүрүп, одоно мамиле жасаганга болбойт. Ошондой эле өзү менен бирге барган ошол өзүнүн шериктерине, депутаттарга, ошол кесиптештерине дагы сүйлөгөндө, сессия учурунда болобу же кандайдыр бир отурумдарда, туруктуу комиссиянын отурумдарда, жыйындарда болобу, мындай официалдуу кайрылып, мамилеси баягы кызматташтык, достук мамилени чыңдаганга аракет кылыш керек да ар бир депутат. Бул бир гана ошол өзүнүн кесиптештерине эмес, ошол сессиянын же болбосо жыйындын, отурумдун катышуучуларына, келген шаар тургундарына дагы ушундай бир достук мамилени кылып, официалдуу түрдө кайрылып сүйлөш керек. Андан сырткары дагы кандай депутаттык эрежелер бар? Бул депутат
болгондон кийин сөзсүз түрдө эгерде ал кандайдыр бир өзүнүн жумушу чыгып калган учурда сессияга 2 күн калганга чейин кеңештин төрагасына маалымат берип коюш керек. Мен ушул себептен сессияга катыша албай калдым деп өзүнүн себебин билдирип коюш керек. Эми баарыбыз өзүбүздүн кызматыбыз бар, иш сапарларында болуп калабыз, ар кандай бир жеке турмушта жүйөлүү бир себептер болуп калат, ооруп калабыз дегендей. Ал эми ушул жүйөсүз себептер менен 3 жолу сессияны калтырган учурда бул мандатын тапшырганга туура келип калат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүнүн баягы этиканы сактап, эрежени, ушу этикалык эрежелерди сактап кеңештин төрагасына билдирип коюу керек. Мындан сырткары дагы рахмат. Муну неме боюнча айтып кетсеңиз. Депутаттык этика өздөрүнүн элдерге чогулуп жыйын өткөргөндө, чакырылганда кандай эрежелери сакталабы? Ал жерде биз эл өкүлү болгондон кийин элдер менен чогулганда биринчи этиканы сактап элдин арз муңун угушубуз керек. Ошого жараша элдерге жооп кайтарышыбыз керек. Себеп дегенде бизге элдер өзү ишеним көрсөткөндөн кийин ошолордун арз муңдарына угуп, аларга кандай иштер болуп атат, баардык маалыматтарды берип турушубуз керек. Ал дагы өзүнүн нугу менен, өзүнүн жолу менен ашыкча баягындай аларга үн көтөрбөй, өзүнүн этикабызды сактап, алардын суроо талаптарына маданияттуулукту көрсөтүп, жооп кайтарышыбыз керек алардын суроолоруна. Рахмат. Депутаттык ушул суроого бир аз кошумчалап коеюн. Эми баягы депутат болгондон кийин сөзсүз түрдө шайлоочулардын алдына барып маалымат бергенге, отчет бергенге бир жылда бир жолу туура келип калат да. Ар бир депутат өзүнүн графиги боюнча эми шайлоочулардын кабыл алганга, арыздаттанууларын укканга, мына ошол учурларда ошол сүйлөө этикасын сакташ керек да. Анан эл алдына чыгып сүйлөйбү, же болбосо ошол жеке кабыл алган учурда же атайын бир жыйындарда публикага чыгып сүйлөйбү, кайсы бир уюмдун ишмердүүлүгү боюнча баяндама жасайбы. Мына ошол учурларда депутат так факт маалыматтар менен гана сүйлөш керек да. Жанагындай божомол имиштерди айтпастан ошол өзүнүн сөзүн алдын ала даярданып алып ушул чыгуу керек. Анан ошол орой баягы одоно сөздөрдү айтпаганга аракет жасаш керек. Сиздер мына 4 жыл депутат болуп өттүңүздөр, болуп турасыздар да азыр Баткен шаарында. Сиздерде ушундай жолугушуу, эл менен жолугушуулар болуп өттүбү? Ооба, эл менен тез жолугушуулар болуп турат. Жыл сайын бир жылда бир жолу ушул кварталдарга маалымат берилип, депутаттардын ишмердүүлүгү жасаган иштери тууралуу атайын маалыматтар берилип, элдер менен график боюнча тез жолугушуу болуп турат. Ал шайлоочулардын алдында же болбосо сессияда коюлган иштер боюнча дагы шаардык мэриянын аткарган иштери боюнча дагы биргеликте ошол шайлоочулар менен жолугушабыз. Аларга кандай иштер болду, алардын кандай дагы демелери бар, иштери бар, аткарыла турган, аткарылдыбы, аткарылбады. Аны дагы ошол мезгилде ошол шайлоочулар менен жолукканда биз дайыма аларга отчет берип турабыз. Анан кийин баягы аткарылбаган иштерди дайыма көзөмөлдөп элге отчет берип турабыз. Ушул жолугушуулар болуп өттү деп атасыздар да. Азыр ушу шаар тургундары менен жолугушуу үчүн сиздер ушундай жолугушуу болот деп алдын ала кантип жеткиресиздер элге? Кандай билдирилет? Квартал башчылар бар. Бул негизи квартал башчылары бар. Квартал башчыларга менен сүйлөшүп, ошол квартал башчылары менен макулдашып туруп, график түзүлөт дагы, квартал башчылары жеткиришет. Ошондой эле эл жыйылып калат да. Элдин баарына өзү эме жетет да, жаңылык жетет, эме болот деп. Жакшы. Депутат этика кодексин сактабаган учурда жоопкерчиликке кандай тартылат? Кандай эмелер бар? Эми ал биринчи комиссия если арызданып калса,
этикалык комиссияга кайрылат. Этикалык комиссия ошону иликтеп аныктайт. Барбы жокпу? Андан кийин ошол ал өзүңөр билесиңер, депутат дагы өзүнчө дагы иликтейт да. Ал өзүнүн эмесин иликтеп ал бул кылып туруп, ошол эменин астында, этикалык комиссиянын астында өзүнүн баягы тууру же туура эместигини ошол жерде айтат, ошол этикалык комиссия аныктайт. Если этикалык комиссия аныктап, анын туура эместигин аныктаса, сессияда дагы каралат. Сессияга дагы чыгат. Эми негизинен депутаттарга көбүнчө өзүнүн шайлоочулары же болбосо юридикалык, физикалык жактар тарабынан арыз түшкөн учурда гана ошол бул маселе көтөрүлөт да. Кээ бир жерде балким депутаттар туура эмес сүйлөп койгон, туура эмес факт маалыматтарды айтып койгон учурлар болуп калса, эгерде мына ушундай туура эмес маалыматтарды берип, ошонун аркасынан кандайдыр бир уюм жабыр тартып атат дегендей, же болбосо ушундай, же болбосо кимдир бирөөгө катуу сүйлөгөн учурлар болгондо, депутаттар өздөрү эле баягындай кагаз жүзүндө же болбосо оозеки түрдө ММКлар аркылуу кайрылып кечирим сурап коюш керек да. Анан эгер чынында эле ошол депутаттын атына кандайдыр бир арыз түшүп калган болсо, бул ошол кеңештеги депутаттын ишмердүүлүгү жана ошол этика комиссиясы бар, ошол туруктуу комиссия, бул туруктуу комиссияда каралып, туруктуу комиссия чечим чыгарат да, чын эле депутат этика буздубу же бузган жокпу. А эгерде бул жерде одоно маселе болуп калган болсо, одоно катачылык кетип калган болсо депутаттар тараптан, анда туруктуу комиссия бул депутаттын маселесин сессияга чейин алып чыгат да. Анан сессия өзү чечим кабыл алат, бул депутатты кандай чара колдонууну сессия кабыл алат. Сессияда чечилет. Ушул Баткен шаардык кеңешинде депутаттык этиканы сактабагандыгы үчүн физикалык же юридикалык жактардан арыз түшкөн учурлар катталдыбы сиздерде? Биздин мына эме убагыбызда мындай арыздануу жана даттануулар болгон жок. Себеп дегенде мен айта алам, баардыгыбыз бирибизди түшүнгөндүк менен, ошо мэр менен иштей алгандыктанбы, ошонун негизинде мындай арыздануу даттануулар болгон жок. Ушу азыр сиздер шаардык кеңештин депутаты болуп жүргөн учурда сиздерде өзүңүздөрдүн жумуш мезгилиңиздерде кандай окуялар, эсте калаарлык болгон окуялар тууралуу айтып кетсеңиздер, эл менен же болбосо жергиликтүү бийлик менен кандай учурлар болду сиздерде? Эми эл менен жолугушкан учурда деле баягы жергиликтүү салымча башкаруу органдарынын ошол кызматкерлери же болбосо ар кандай жыйын чогулуштар болгон учурларда негизинен бизде мындай өзгөчө деле эме катталбайт, анткени биз негизинен бул жыйындар көбүнчө официалдуу өтөт дагы, депутаттар дагы баягы алдын ала даярдык менен барышат. Анан эми ошол элдин кандай гана көйгөйүн болбосун жер жеринен угуп, мына ошол көйгөйлөрдү негизинен депутаттар чечип бергенге аракет кылат. Эми эсте калган учурларды айтсак, бул жалаң эле элдин көйгөйү эсибизде калат. Ошол көйгөй биз менен кошо мындайчасы айтканда жашайт да. Отурсак турсак дагы кайсы учурда болсо дагы ошол маселесине кантип чечсек болот экен деп, мисалы үчүн биз бир Кызыл жолго барып, ошол жерде Кызыл жол кварталында барганыбызда бир таза суу маселеси аябай катуу көтөрүлдү. Бул дейт келген таза суудун кайсы бир жерден дейт жаман суу кошулуп дейт, бизге келген учурда биз ичкенде ошол кадимкидей ошону билип атабыз, бул таза суу эмес экенин, даамынан ушуну текшерип бериңиздер десе, негедир ошол учурлар баардыгыбыздын жүрөгүбүздө эме болот да, ошол
балким ал кийин буну текшеришти, бул эч кандай деле андай эме болгон эмес, кошулган жаман суу кошулган жер деле болгон эмес. А бирок ошол негедир ошону аныктаганга чейин бул көйгөй биз менен кошо биздин жүрөгүбүздө жашайт да. Ошол жаман сууну ичип калса эмне болот экен, элден бир оору чыгып кетпесе экен, элден кандайдыр бир дагы бир мындай нараазычылык тууп, эл ушундай бир эмеге дуушар болуп калбаса экен, баягы антисанитариянын аркасынан ден соолукка зыян келбесе экен деген ойду ошол аныкталганча биз менен бир айылдын элинин көйгөйү толук. Анан мына жактан чет булактан бизге көпүрө маселесин көтөрүп жүрүшөт. Ар сел келгенде эле жанакы сел арадагы ошол көпүрөнүн жоктугунан улам жөө жүрүүчүлөр да кыйналат, машиналар да өтө албайт деп ошолор менен кадимкидей сел келген, жамгыр жааган учурда бизге ошол көйгөйдү биз ушунчалык кыжалат болобуз да, эл эмне кылып атат экен, машина кантип өтүп атат экен деп. Азыркы учурда мына Сайма эмеге Саймайлыкка ал жерде өтө турган көпүрө курулду. Азыр жакында дагы мына чет булактын дагы маселеси чечиле турган болуп жатат. Ошо жөө өтө турган көпүрө курулат деп. Сиздерде ушул элдердин көйгөйүнү көтөрүп чыкканда кандайдыр бир мындай, кандай десем, канча бир убакыттарда чечкенге аракет кыласыздар? Эң биринчи биз аракет кылабыз, ошол жылдын аягында же башында бюджет каралат. Ошо бюджетке киргизсек деп аракет кылабыз. Мисалы дагы эле ошол чет булак кварталын ала турган болсок, мына бир канча жылдан бери көтөрүп жүрдүк ограждениясын мектептин. Себеп дегенде мектеп өзүңөр билесиңер, мындайча айтканда центр деп аталат да. Ошонун көйгөйүн эме кылып жүрүп туруп, мына кароолчусунун ордун даярдатып бердик. Жергиликтүү бюджеттин эмесинен ушул бюджетке киргизип албыл кылып жүрүп туруп, мектептин кеңейтип бердик. Ушундай маселелер болот экен да. Анан кийин ал жакта дагы көп көйгөйлөр бар, столба, электр мамычалары. Быйыл дагы, в общем, биздин эмебизде көп столбаларды койдуртуп, дагы азыркы мезгилде 2 трансформатор ошол жака бөлүнгөн. Аны берилип, аны дагы эме кылып, ордуна койдуртуп, элдин кызматына бердирсек дагы жакшы болот. Андан тышкары дагы электромамычаларды койдуртуп, ушундай нерселерди аракет кылып эле ойлонуп жүрө берет экенсиң да. Ушу элге барып сөз бердик эле, айттык эле деп чечилгиче быжалат болуп, ошого аракет кылат экенсиң да. Чет булакка Кудай буйрса дагы өзүнчө өзүбүздүн шаардын жана таза суудун эсебинен бир канча жерине суу чыгарылат. Ал боюнча дагы азыр иш башталды. Кудай буйрса чет булакка дагы таза суу кененирээк болуп калат. Ушул жергиликтүү бийликке эмеси долбоорлор тууралуу айтып кетсеңиздер, тартылган долбоорлор тууралуу. Ошол долбоорлорду сиздер колдогонго аракет кыласыздарбы? Сиздерге ошол тууралуу маалымат барабы? Эми кандай гана уюмдан долбоор келген болсо, бул сөзсүз түрдө жергиликтүү кеңеште бекитилет. Депутаттар бекитип, бул долбоорду туура биздин ушул шаарга киреше алып келет, бизге пайдасы тиет деген учурда гана биз ошол долбоорго уруксат беребиз да, шаарда иштегенге макулдугубузду беребиз. Негизинен мына шаарда өтө көп азыр долбоорлор ишке ашырылып атат. Мына ошол ЭБРдин таза суу боюнча долбоору ишке ашырылып жатат. Мындан сырткары ушул Аристин жергиликтүү Аристен ушул мал чарбачылыгын жана рынокту өнүктүрүү 2 деген долбоорун алкагында ушул 8 миллион сомдон ашык долбоор ишке ашырылды. Бул жерде биз депутаттар ошол долбоордун талабы 75%-ин Арис берет, калган 25%-ын жергиликтүү бийлик кошуш керек да. Мына ошого биз депутаттар макулдугубузду берип, ушул керектүү бардык техникалар барбы, курулуш иштери барбы, ошого акча бөлүп бердик. Долбоорлор менен иштегенге аракеттенип эле. Ошо негизинде мына биздин жайыттар кеңейди. Алыскы жайыттарга мурда бара албай жүргөн малчыларыбыз машина менен бара турган болуп калды. Ошо техникалар алынып, алыс жерге барып малдарын сугарыш керек эле, сугара турган
малдарды сугара турган, суу иче турган курларды курду эле, ал да жакындап, мындайча айтканда долбоор боюнча Баткен элине жакшы эле иш болду деп эсептейм. Рахмат. Ушул депутаттык этика деп эле атабыз да азыр. Ушул депутаттык этикага эми кеңешке барганда, шаардык кеңешке барганда сиздер депутаттык этиканы билип барбайт да эми. Ошондой бир өзү сиздерде окулуу болобу экен, окутуу болобу экен, тааныштыруу болобу экен, кандай? Эми ооба албетте шаардык кеңешке жаңы аттанганыбызда бардыгыбыз эле көбүнчө биринчи барганда эми депутаттык этиканы толугу менен этика кодекси эмне экенин билбесек дагы жанагы депутаттык этиканы баары бир бул жеке жашоодон айырмасы бар экендигин, кандайдыр бир өзүбүздүн журум-турумубузда өзгөрүүлөр болушун баарыбыз билет элек. Эми шаардык кеңешке баргандан кийин эле бул депутаттык кодекс кабыл алынганга чейин бизге ошол шаардык кеңештин этика кодекси бизге берилет. Биз буну сессия болгонго чейин карап чыгып, өзүбүздүн алымча кошумчаларыбызды кошуп туруп анан бекитебиз да. Ошондон кийин анан өзүбүз баягы кодексти окуп алгандан кийин ошону кодексти бузбаганга, депутаттык этиканы бузбаганга, регламент менен иш кылганга аракет кылабыз да. Айрыкча депутат болуп баргандан кийин үйрөнүшүбүз керек. Туура айтат. Сессия жүрүп атканда обязательно биз регламент сакташыбыз керек. Болбогон нерсеге эле буга тоскоолдук кылып туруп ал бул сөздөрдү айта берген дагы туура келбейт. Ошо регламент боюнча ишти алып барса, сессия дагы өзүнүн угуда, өзүнүн максатыда өтөт дейм. Ал дагы менимче эң жогорку баскычтагы этикага кирет деп айтабыз. Эми кээ бир учурда мындай терс көрүнүштөр байкалып калат да. Сессия жүрүп жаткан учурда бирөөнүн сөзүн бөлүп, сөз берилбесе да орто жолдон чыга калып сүйлөп, анан бирөөгө кыйкырып сүйлөп, мындай нерселер ошол депутаттын этика кодексине жатпайт да. Депутат сөзсүз түрдө сүйлөгөнгө уруксат алып, ошо эрежелерди сактап, башка бирөөнүн оюн сыйлап, башка бирөөнүн оюн дагы эгер туура эмес болсо ошол туура эмес деп андай мындай деп кыйкырбастан, акырын мындай кызматташтык мамиле менен аракет кылуубуз керек да. Рахмат. Азыр ушу жеке турмуш менен коомдук иштин ортосундагы чек ара тууралуу айтып кетсеңиздер, ошондой чек ара барбы? Албетте чек ара бар. Эми жеке жашоо бул ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосу бар. Биз мисалы үчүн шаардык кеңешке депутат болгон менен үйгө барганда бирибиз энебиз, бирибиз атабыз, бирибиз эжебиз, өзүбүздүн ушундай жеке жашоодогу ролубуз бар. Анан ошол эле учурда досторубуз бар, тең туштарыбыз бар, ар кандай бизде дагы. Бирок баары бир шаардык кеңештин депутат болгондон кийин сени кандайдыр бир шаардын жалпы тургундары карап тургандай сезилет да. Анан ошон үчүн сыртта кандайдыр бир коомдук жайларда, эс алуучу же болбосо тамактануучу жайларда өзүңдүн ушул депутат экениңди унутпашың керек. Шайлоочуларыңдын алдында сен жоопкерчиликке ээсиң да. Өзүңдүн ушул адеп ахлактык, моралдык, ошондой эле ушу жүрүм-турумдарың менен аларга ушу үлгү болуп жүрүшүң керек. Ошон үчүн бул жеке жашооңдо дагы кандайдыр бир аз ушул чектеп өзгөртүүлөрдү киргизип коет. Сизде деле ошондой? Ошондой. Рахмат. Бул чектөөлөр болот албетте. Шаардын күзгүсү болуп аткандан кийин шаардык кеңештин депутаттары бул ар бир шаардын өзүнүн күзгүсү болсо керек, шаардын күзгүсү болот. Өзүңдү баягы эл шайлап, элдин өкүлү болгондон кийин өзүңдү жоопкерчиликти сезет экенсиң да. Ошонун негизинде баягы жана Назарат айткандай, өзүңдү каерде алып жүргөндө дагы бир аз өзүңдү тартып, өзүңдүн баягы жакшы жагыңды көрсөтүп жүрөт экенсиң да. Көп нерседен баягы өзүңдү тартат экенсиң. Рахмат. Урматтуу Салам медианын көрүүчүлөрү, бизде депутаттык этика тууралуу маек болуп жатат. Бул көрсөтүү демократия
демократия үчүн Вестминстер фондусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен уюштурулуп жатат. Анда эмесе мен сиздерге конокторго ачык микрофон сунгум келип турат. Ушул сиздерге берилген убакытта айтылбай калган ой пикирлер, каалоо тилектер болсо, бизде азыр шаардык кеңешке аттанган жаш депутат кандидаттаргабы өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди, наасаттарыңыздарды кеңинирээк айтып кетсеңиздер болот. Урматтуу шаардын жашоочулары, бүгүн мына ушул эмеден пайдаланып, азыр өзүңүздөр билесиздер, жергиликтүү кеңеште шайлоо эмеси кампаниясы жүрүп атат. Ошого өзүңүздөрдүн татыктуу, жакшы көргөн, ишти билген, билимдүү инсандарды шайлап алат деп ишенем. Ошондо шайлаганда дагы таза, жакшы, баякындай ашыкча сөз болбой турган, өз ишини билген балдарды, татыктууларды шайлап алышыңыздарды каалайм. Рахмат. Бизде азыр бир СМС жазыптыр. СМС билдирүү дейт. Суроо берсем болобу? Менин атым Айчүрөк. Эфир бүтө элекпи дейт. Атым Айчүрөк. Депутаттардын этикасы сакталбайт го дейт. Аны ким көзөмөлгө алат дейт. Жана эле айтылып кетилди. Эми кененирээк токтолуп кетиш керек окшойт. Назарат эже, анын депутаттык этика сакталбаганда ким көзөмөлгө алып, азыр бул угармандын неме кылганына караганда кененирээк дагы түшүндүрмө берип кетсеңиздер. Депутаттык этика сакталбаган учурду ошол шайлоочулар, шаардын тургундары атайын кагаз жүзүндө туруктуу комиссияга, этика боюнча туруктуу комиссияга кайрылып жазып билдирип коюш керек да. Эми бирөө көргөндү бирөө көрбөйт. Мен бир нерсени көрсөм, ошону мен эле көрдүм. Менден башка адам көрбөйт да. Биз билбейбиз да ким этика, ушу депутаттык этика каерде бузулду, кайсыл учурда бузулду, кайсыл жыйында кайсыл депутат туура эмес сүйлөп алды, же болбосо кайсыл иш-чарада берген баяндамасы же маалыматы туура эмес болуп калды, же болбосо кайсы шайлоочуга орой одоно мамиле кылды, же болбосо кайсы юридикалык уюмга, физикалык жактарга болобу, же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болобу, кимге туура эмес мамиле кылып, кимге туура эмес кайрылган болсо, ошол учурду көргөн адам сөзсүз түрдө кагаз жүзүндө этика комиссиясына кайрылып коюш керек. Этика комиссиясы буну териштириш керек. Териштирип туруп, ооба, шаардык кеңеште. Анан тиешелүү чечим чыгарыш керек да. Чын эле депутаттык этика бузулдубу же бузулбадыбы? Мына жана Анаркул Ольмасович да башында айтып кетти. Ошол доо арыз менен кайрылган учурда дагы депутат өзүн жанакы актай турган атайын кайрылууларды жасаса болот депутат дагы. Мисалы үчүн ошондой өзүнүн туура эмес маалымат бергенине эмне себепкер болуп калды, балким чын эле ага берген маалымат алган, кайсы бир уюмдан алган маалымат жалган болуп калгандыр, же болбосо кимге орой одоно мамиле кылып алды, балким өзү байкабай калгандыр. Мына ушуга окшогон нерселерди депутат дагы актанып, эл алдына кайрылып айтканга укугу бар да. Анан бизге арыз жүзүндө болобу же кагаз жүзүндө атайын бир кайрылышпаса, биз буну билбейбиз да. Бизде мына азыр Баткен шаардык кеңеште депутаттык этиканын комиссиянын мүчөлөрүн айтып кетсеңиздер. Эми мурда этика комиссиясында, бул этика комиссиясынын төрагасы азыркы учурдагы Акыл Орозов Акыл, бул азыркы учурда ошол Баткен районуна администрация башчысы аким болуп өтүп кетти. Эми балким депутаттык баягы туруктуу комиссия өзү башка төрага шайлап алгандыр. Азырынча бизге маалым эмес. Анан
бул жерде биздин элге жалпы белгилүү болгон эжебиз Чынар Ахмедова аябай татыктуу иштеп жүрдү. Бардык ушул Чынар түшкөн каттар, кагаздар боюнча Чынар эже иштеп жүрдү. Андан раматылык ошол Улукбу Амирова досубуз ушул депутаттык этика комиссиясында иштеп жүрдү. Дагы азыркы учурда эми кимдер орду менен толукталды экен, бул маалыматты так карап туруп аны айтсак да жакшы болот да. Рахмат. Анда эмесе Гүлназарат эже, сиз биздин угармандарга, жаш депутатка койгон талапкерлерге айтып кетсең да. Эми мына ушул учурдан пайдаланып, биринчи мен ушул демократия үчүн Вестминстер фондуна чоң ыраазычылык билдирип кетем. Мына Анаркул Элмасович да билет. Ушул Вестминстер фонду 4 жыл ичинде жергиликтүү кеңештин депутаттарын ар кандай окуулардан өткөрдү да. Биз көп нерсени ушулардан үйрөндүк. Ушул депутаттык этика болобу жана көзөмөлдөө функциясы, бул атайын депутаттар үчүн, жергиликтүү кеңештердин депутаттары үчүн проект өткөрүп, бизде ошол окуу бир нече потенциалды жогорулатуу боюнча иш-чараларды уюштуруп, атайын окууларды уюштурду. Мыйзамдуулук боюнча дагы мына силердин дагы ушундай эфирлерди каржылап жатыптыр. Чын буларга чын дилибизден ыраазычылык билдирип кетебиз бул фондго. Мындан сырткары ушул шаарыбыздагы жалгыз радиобуз, Салам медиасына дагы, силерге дагы ушул атайын жергиликтүү бийлик органдарына ушундай акысыз чакырып, бекер эфирлерди уюштуруп, ушундай ишмердүүлүгүңөрдү аябай аракеттенип жүргүзүп жаткандыгыңар үчүн силерге да чоң ыраазычылык билдирип, ушу колдоо көрсөтүп кетебиз. Анан бүгүнкү тема дагы абдан актуалдуу, абдан маанилүү тема көтөрүлүптүр. Анткени баарыбызга белгилүү, буюрса жакында ушул 11 апрель күнү жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп атат. Быйылкы жылы баарыбызга белгилүү болгондой, мурдакылардан айырмаланып, жаңы инсандар, жаштар абдан көп өзүнүн кандидатураларын коюшуптур да. Мен ушуга абдан кубандым. Чыныгы баягы шаарды өнүктүрөм, шаардын өнүгүшү үчүн өз салымымды кошом деген инсандардын көбөйүшү бул бизге өзү ийгилик да. Анткени биз депутат болуп барабызбы, барбайбызбы, бул биздин жүрөгүбүздө ошол нерсе болсо, биз буну кайсы бир күн колубуздан келгенде жасайбыз. Өзүбүздүн кылып жаткан жеке жашоодогу кызматыбыз аркылуу дагы ушул шаарга кандайдыр бир өнүгүүнү, ийгиликтерди алып келүүгө аракет кылабыз. Мына ушул 9 партиядан койгон талапкерлер, менин оюмча ушул 500дөн ашык окшойт саны. Абдан жакшы бул биз үчүн. Бул ар кайсы партиядан койсо дагы бардык талапкерлердин ою бир, максаты бир. Баарынын ою максаты ушу Баткен шаарын өнүктүрүү, өстүрүү, Баткен шаарына ушул жакшы бир ийгиликтерди, жетишкендиктерди алып келүү, шаар үчүн кызмат кылуу, баарынын эле ою максаты бир. Деги эле карасак, баарынын эле программасы дагы негизинен окшош да. Баарынын программасында ошо бир эле нерсе башкача айтылып калган дагы учурлар бар да негизи. Анан бул ошол ушунча айрыкча ошол жаштардын аттанып аткандыгы, эл үчүн кызмат кылуучулардын көбөйгөндүгү абдан сүйүндүрүп, кубандырып атат да. Бүгүнкү күндө алар атаандаш болсо, эртеңки күндө шаарга депутат болуп барган учурда булар бирдиктүү бир команда болот. Бирдиктүү бир команда болуп, ошол бир милдетти аткарат. Бир эле алардын милдети шаар үчүн элге ушул шаардын элине кызмат кылуу. Алар ушу шаарды өнүктүрүш үчүн жергиликтүү бийликти алардын ишин көзөмөлдөө. Демек, булардын баарына, бардык ушул жергиликтүү кеңешке аттанган партиядагыларга ийгилик каалаймын. Анын үстүнө ушул партиянын курамын да карасак, бүт билимдүү, илимдүү, сапаттуу болуптур. Ошого абдан бизди кубандырат. Баарына ийгилик каалайм. Рахмат, дагы бир сөзүңүз билдирүү келиптир. Эми аяктагычак дагы окуп коеюн. Саламатсыздарбы? Эмне үчүн депутат десе элдер жаман көрүп калды дейт. Депутаттар бул элдин өкүлү го, сиздердин оюңуздарча дейт. Бул дагы этикаданбы дейт.
бул эми депутат десе эле элдин баары жалганчы дегендей түшүнүп калган, бул эми ушул тууралуу эле айтып койгон го. Эми ар кандай болуп калат. Кээде бир ишти бул адамбыз да, эми пендебиз. Анан кайсы бир ишти аткарганда бюджет жетишсиз болуп калат. Эми бюджетти дагы бөлүштүргөндө депутаттар дагы жөндөн жөн эле ошону кылбай коеюн деген ой болбойт. Кана эми биздин бюджетибиз баарына жетсе, биз шаарды ушундай эле өнүктүрүп таштабайт белек. Ушул эң зарыл болгон, эң маанилүү болгон ушул иш-чараларга биринчи бюджетти бөлгөнгө аракет кылып, андан кийин ошол улам баары эми менен баягы этап менен ишке ашырылат экен да. Балким биз азыркы пландаштырылып этаптага бөлүп койгон иш-чаралар эртең 11-ден кийинки келген депутаттар аркылуу ишке ашып калышы мүмкүн. Бизден мурдакы жасап кеткендердин ишин биз улантып калышыбыз мүмкүн да. Анан депутаттар тууралуу көбүнчө эл арасында азыркы учурда ар түрдүү баяндай начар пикирлер айтылып жүргөн учурлар бар. Бирок эл дагы өзү шайлаган өкүлгө жардамчы болуш керек. Анан көбүнчөсү эл тараптан атайын бир ошол депутаттарга кайрылып келип, бул жерде мондай кылыш керек деп айтылбаса, атайын кат жүзүндө кайрылып, же болбосо ооз эки болсо дагы кайрылып келип жолугуп, ушул жерде мындай көйгөй болуп атат, көрүп коюңуздар десе, депутаттар дагы эми пенде да баягы өзүнүн жеке жумушу бар, ошол жумушуна алаксып калат кээде ошол жеке үй бүлөсүндөгү түйшүктөргө алаксып калат. Ошондой учурлар болуп калат дагы. Анан көбүнчө эл наразы болгон учурлар жок эмес пайда болуп атат. Элибиз ошентип наразы болуп турганы дагы жакшы. Кээ бирде плюс жагы бар да. Себеп дегенде ошол канчалык бизди депутаттарды критикалап, ол бул кылып турса, депутат өзүнү ошончолук оңдоого аракет кылыш керек. Жана ошол эмени дагы шаардык бийликти дагы ошончолук көзөмөлдөп, талаптарын коюп, биз сессияда кабыл алган токтомдорду же болбосо иш-чараларды жакшылап контролдоп беришибиз керек эл үчүнчү. Себеби баардык эле максат азыр дагы жана Назарат айтты, 500ге жакын кандидат бар экен дейт. Бул деген Баткен үчүн өтө чоң ийгилик да. Эмне бана 500 адам эме кое турган болсо, кандидатурасын кое турган болсо, ушу 500 азаматыбыз ушу Баткенибиз жакшы болсун деген азаматтарыбыз. Кээ бирөөлөр туура эмес түшүнүшү мүмкүн, бир нерсеси бар экен, же андай мындай деп айтып калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. 500 жигитибиз же болбосо кыздарыбыз, ошонун арасындагы кыздарыбыз баардыгы ушу Баткен шаары үчүн аз да болсо же колумдан келген бир кызматымды кылайын деген азаматтар чуркап атат деп мен ойлойм. Ошонун негизинде мана сессияда тиги булар баардыгы көзөмөлдөп алып бул кылып берсек, кийинки эмелер Кудайга шүгүр. Себеп дегенде мындай алып карасаңыз, Баткен күндөн күнгө өнүгүп атат. Күндөн күнгө өнүгүп атат. 20-30 жыл кандай эле? Минген машинелери 20-30 жыл кандай эле? Мисалга эле да, көзгө көрүнүп турганы. Азыркы мезгилде мингенди минип атышат, кийгенди кийип атышат. Ошолдой азаматтарыбыз аркылуу, азаматтарыбыз чуркап, ата-энесиге, бала бакыраларга баардыгы кызмат кылып, чуркап, элиге кызмат кылып, Баткенибиз да өнүгүп жатат. Кудайым буйрса, Баткен дагы алдыңкы шаарлардан болот деп мен ишенем. Рахмат. Дагы бир суроо берип кетсем, ар бир кварталдан шайланып келип атпайбы эми кандидаттыкка? Ошондо шайланып калганда кайсы бир кварталдын эли өзү күчтүү болуп, өздөрүнүн проблемаларын, өздөрүнүн кемчиликтерин, ушу сиздер айтып атпайсыздарбы, кайрылыш керек кат жүзүндө деп. Кайрылып кете берсе, бир эле квартал өнүгүп кете береби, же сиздер мындай карайсыздарбы шаар ичинде, же бир эле квартал эмес кайрыла берсе, ошонун эле проблемасы чечиле береби? Ошол тууралуу айткым келип атат. Хали мисалы айтып калат го, мына кварталдын депутаты күчтүү болгондуктан бул кварталдын ушундай эмелери, көйгөйлөрү чечилип калды деген маселени койтам да мен сиздерге. Эми манал азыр биздин манал депутаттык убагыбызда же ал жака же бул жака тартуу деген болгон жок. Этика кармалды баардыгына бирдей. Себеп дегенде баардыгыбыз чогуу
бул кварталдыкыбы, Кызыл Жолдун кварталыныкыбы, же болбосо Булак башыныкыбы, Ыртыйстыкыбы, же болбосо Чет булактыкыбы, мына шайланган депутаттарбы, баардыгы бирге элдин жолугушуу убагында элдин көйгөйүнү, элдин сөзүнү, үнүнү угуп келгенден кийин башка жака бура албайт экенсиң. Бирдей кылып, каерде основной көйгөй бар, эмнени аткарыш керек, баардыгыны көрүп жүрүп, тең карап, ошого жараша баягы эмеде дагы основной көбүнчө буга окшогон жумуштарды эмелер аткарат. Мэрия аткарат. Мэрия баардык эмелердин сунуштарын ошол эмеге киргизгенден кийин депутаттар ошону карап, тең карап, ошого макулдугун берет. Мына эмени айтып кетели да, шаардык кеңешке депутат болуп баргандан кийин бир эле кварталды ойлобойсуң да. Шаардын канча кварталы болсо, ошонун баарын ойлоп турабыз. Квартал эмес, кварталдан сырткары те тоорасында жайттарына чейин ойлонуп турат да депутат. Мындай теңчилдик көз караш менен караганга аракет кылабыз да. Мисалы үчүн өткөндө бир маселе көтөрүлүп калды, шаардык китепканага орун жок болуп калып, анан ошону Кызыл Жолдон башка жакка жылдырайлы, бу жерге шаарга алып келиш керек деп ушундай болгондо биз депутаттар айттык. Эмне үчүн Баткендин өзүбүз Баткенде жашап, Баткенде турсак дагы, эмне үчүн ушул Баткендин өзүнө эле бүт баардык эмени жыйнай беришибиз керек? Бекемени, чынбы? Шаар болгондон кийин Кызыл Жол болобу, алыс болобу? Эми шаардын өзүнө кое берсек, Баткен өнүгүп квартал, шаардын өзү өнүгүп кварталдар өнүкпөй калат да. Биз Кызыл Жолдо калсын ошону деген сунуштарды айттык да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн Кызыл Жолдо жашабасам дагы мен ушундай сунушту айттым. Кызыл Жолдо эле кала берсин десек, эми кээ бир арасында сөз болду. Алыс дейт. Кызыл Жол алыс, аяка ким барып, атайын барып китеп окуп келет дейт. Эгерде биз ошондой ушул эмени кармап, алыс кой, ал жака ким барат эле дей берсек, анда шаарыбыздын баардык бурчу өнүкпөй калат. Биз шаарыбыздын баардык ар бир чет жакасын дагы өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Рахмат. Урматтуу Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угуучулары, сиздер бүгүнкү көрсөтүүбүздө депутаттык этика, жеке жашоо менен коомдук иштин ортосундагы чек ара темасынын айланасында маек курдук. Бизде бүгүн конокто Баткен шаардык кеңешинин депутаттары Пиримкулов Анаркул Өлмасович жана Гаипова Буназарат Абабакировна болуп өттү. Бул көрсөтүү демократия үчүн Вестминстер фондусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен өткөрүлдү. Көрсөтүүнү мен Гүлбарчын Амирова алып бардым. Келерки түз эфирде көрсөтүүлөрүбүздө амандашканча саламыбыз түз болсун. Рахмат сиздерге.